Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Курут Трейд. Бүгүн биз жаңы стратегияны көрсөтөйүн деп жатам сиздерге туугандар. Биз RSI аркылуу 5000 сомубузду 50.000 сомго жеттик, өзүңүздөр көргөндөй эле. Ошол видеонун астында буюрса эң көп лайк набирать эткен кишиге биздин атыбыздан $100 приз деп айтканбыз туугандар. Так, эми бизге туугандар дальше жылыш үчүн мен сиздерге жаңы стратегияны көрсөтүп кетейин деп атам. Биз 30 секундага сделка ачабыз туугандар. Так, биздин баланс 6900 болуп турат. Биз 10.000ге жетсек, бүгүнкү планыбыз толот буюрса туугандар. Так, ал үчүн бизге биринчи 5 минутный таймфрейм керек свича. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле туугандар, бул жерден пробитие болду, көрүсүздарбы? Пробитие болду, нисходящий тренд болуп атат. Биз деген кайрадан минутныйга өтөбүз. Минутныйга өтүп туруп көрөбүз дагы. Так, 5 секундный, 15 секундага киребиз дагы, биз өзгө точка входа издейбиз туугандар. Алар бир аз өйдөрөөк кирип берсе, ушул жерден биз так понижение сделка ачабыз туугандар. Так, бул жактан дагон алабыз. Биздин экинчи дагонубуз ошондо бул жер болуп калат экен туугандар. Биздин примерный дагонубуз ушул жер болуп калат туугандар. Күтөбүз. Сом кылып алайын. Так, дагон ачтык туугандар. Бул жерде разрыв калып кетти. Бирок разрывды кайра эле жаап кетти туугандар. Күтөбүз туугандар. Он секунд. Бул азыр кайра ушул өзүнүн уровенин тест кылып жатат туугандар. Так, М5га өтө турган болсок, мынакей 5 минутныйда өзүңүздөр көргөндөй эле ретест уровня болуп атат туугандар. Дагон алабыз. Күтөбүз туугандар. 20 секунд убакыт калды. Биз 30 секундага сделка ачып атабыз туугандар. Ушундай уровеньден бизге деген ушундай же пробойный уровеньдер керек, же ылдыйга пробой болгон, же өйдөгө пробой болгон уровеньдер керек болот да туугандар. Ошондой моменттерди издешиш керек болот. 2-1 плюс алдык туугандар. Так, башка валютный параны издейли. Так, бул жер болбойт. Жакшы крупный скопление болгон жерлер болсо туугандар жакшы болот. Так, бул жерден деле так, бул жерден бул жер болбойт экен туугандар. Бул жак разворот алып атыптыр, бул жанакы эле пара. Ушул жерден күтсөк болот окшойт туугандар. Бирок бул жак мынтип V-образный разворот болуп келатат, бул өйдөгө кетип калышы мүмкүн туугандар. Бул деген чашка болуп келатат, бул өйдөгө кетип калышы мүмкүн туугандар. Бул уровенинен өтүп, андан кийин где-то примерно ушул жерлерден кайра мынтип разворот алышы мүмкүн экен да. Бирок бул 5 минутный туугандар. Бизге жарым саат, 30 секундага сделка ачсак жетет. Так. М1ге өтөлү туугандар. Бул жерде өтө эле волатильность болуп атат. Башка эле валютный пара карайлычы. Шашпай. Так, М5. Так, ушул жерден биз продажага алсак болот окшойт туугандар. Анткени бул жерде мынакей пробой болуптур, бул кайра ретест кылып келатат. Ушул жерден бир сделка алып көрөлү туугандар, 30 секундага на понижение. Так, мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле ушул жерде уровень бар экен туугандар. Бирок общий тренд өзү негизи эле өйдөгө болуп аткан экен туугандар. Өзү тренд общий повышение болуп аткан экен. Мынакей повышение болуп келаткан экен. Даже ушул жерден пробой болгон экен туугандар. Ушул жерден пробой болгон экен даже туугандар. Так, плюс алдык. Кийинки валютный параны издейли туугандар. Так, бизде бул жерде нисходящий тренд болуп жатат.
Биз ушул жерден, могу жерден бираз ушул уровень сопротивлениядан, ушул жерде кичинекей уровень сопротивлениядан ылдыйга алсак болот экен, туугандар. Так. Так, ушул жерден отскок, өйдөгө отскокко алып көрөлү, туугандар. Так, могу жерде кичинекей уровень бар экен. Бирок пробитие болоюн деп атат да. Мынакей. Кийинки дагонубуз ушул жерден болот, туугандар. Так, ушул жерден биз азыр дагы бир ылдый импульс берсе, дагонго кирет элек, туугандар. Так. Күтөбүз, биз минутныйга өтүп алалы. Минутный 15 секунда, мына туугандар, 15 секундага өтүп алалы. Так, ушул жерден дагон алып кое берели, туугандар. Күтөбүз. Он секунда кармап кой, жаңы свеча чыгып импульс менен ылдыйга түшүп кетпесе болду, туугандар. 2, 1. Так, биз уверенный плюс алдык, туугандар. Биздин балансыбыз 8000 сом болду буюрса. Так, кийинки момент издейли, туугандар. Кайрадан M5-га коем свечаны. Бирок M5-га койгондо, туугандар, бул жакшы эле келип берип атат. Бирок кайрадан уровеньге жакындаган сайын, туугандар, уровень слабый боло баштайт да, андан кийин ушундай пробой болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан башка валютный пара карап көрөлү. Так, бул кайсы пара? GBP USD дейт. Бул жер экөө окшош экен жанакындай эле. Так, ушул жерден алып көрсөк болот экен, туугандар. Алып туруп мен силерге уровеньди коюп коеюн. Мынакей ушул уровеньден өйдөгө отскок бериши мүмкүн. Анткени бизде бул жакта уровень турат, бул жерде скопление бар экен, бул жерде бар, жана ушундай эле мурдагысында ушул жерден отскок берген экен, туугандар. Бирок общий алып келе турган болсок, эгерде глобальный чоңураак таймфрейм менен алып келе турган болсок, бул жерде двойной вершина болот. Двойная вершина бул обязательно нисходящий тренд, туугандар. Так, 2-1 бизди плюска жаап койду, туугандар. Так, следующий пара издейли. Бул жер бираз окшошпой жатат, туугандар. Кийинки валютный параны издейли. Так, следующий. Ушул жерден биз отскокко алсак болот окшойт, туугандар. Бирок бул жакта уровень бираз алысыраак экен. Ушул жерлер болуп калат экен, туугандар, примерно. Кайра башынан айланып бир көрүп чыгалы, туугандар. Так, мынакей бул жакта пробой болгон экен, биз өткөрүп турбуз, туугандар. Бул жерден пробойдон алышыбыз керек эле. Так, мынакей бул жакта дагы пробой болуп жатат, туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле. Бул жакта мондай пробой болуп жатат. Мынакей даже вершина болуп атат, туугандар. Өйдөгө кеткен трехугольник болуп жатыптыр, туугандар. Мындай трехугольниктер обязательно ылдыйга кагат. Бирок ал глобальный кездеринде түшөт да. Ага чейин бизге азыр эң кызыктуу уровеньдер бул ушул жерлер болот. Ушул жерден отскок алганы аракет кылабыз азыр, туугандар. Так, күтөбүз. Башка дагы бир валютный параларды карап көрөлү. Жер болбойт. Так, бул жер дагы болбойт, туугандар. Мынакей ушул жерден, туугандар, биз ылдыйга ачып көрөлү. Анткени бул жерде кичинекей уровень бар экен, бирок бул пробойго кетип баратат. Азыр, туугандар. Так, ушул жерден дагон алабыз, туугандар. Биздин дагон алчу жер бул ушул жер болуп калат. Так, 30 секунда, 15 секундага өтөлү, туугандар. Так, 15 секундада уже реакция берип атат, көрүсүздарбы, туугандар? Уже реакция берип жатат. Так, 7 секунд, 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Плюс алдык, туугандар, буюрса. Так.
ушул жактан дагон алган аракет кылалы азыр туугандар. Жок, бул кетип калды туугандар. Бул жылып кетти. Так, бизге кайра 5 минутка керек туугандар. Так, балансыбызды бир аз көбөйтүп алалы, 1000 сомдон ачалы туугандар. Так, туугандар, могул жер пробой болоюн деп атат окшойт. Ушул жер пробой боло турган болсо, биз ылдыйга пониженияга ачсак болот экен туугандар. Так, бул жер пробой боло турган болсо туугандар. Так, күтүшүбүз керек экен туугандар. Күтүп турушубуз керек экен. Так, күтөбүз. Бул жерде пробой болуп кетиптир туугандар. Так, бул жак пробой болуп атат. Так, күтүп коелу туугандар. Эгерде азыр бир аз өйдөгө отскок бере турган болсо, биз ылдыйга на понижение чогуп алсак болот туугандар. Так, 15 секунд. Ушул жерден пониженияга алып көрөлү туугандар, 30 секунддан, бирок импульс берип атат өйдөгө. Пониженияга алганын себеби туугандар өтө импульсный, сразу 1-2-3 свеча болуп кетти туугандар 15 секундада. 5 минутныйга өтсөк, 5 минутныйда дагы өтө катуу чоң импульс болду, анткени бул жерден пробой болду, бул жакта кармап турган уровеньди тешти туугандар. Ошон үчүн бул импульс көрсөтүп жатат азыр бизге. Бизге аябай күчтүү импульс көрсөтүп жатат азыр. Так, 3, 2, 1, 1. Ушинтип минуска жаап койду туугандар. Так, эчтеке болбойт. Биз азыр отработка кылабыз туугандар. Так, ушул жерден биз повышение ачсак болот экен туугандар. Так, 1000 сом бойдон тура берсин. Так, ушул жерден биз отскокко азыр так күтөбүз туугандар. Бизге 30 секунд отскок керек туугандар болгону. Так, 2000 сомго ачтым. Бизге 30 секундда отскок жетет туугандар. Кайра 15 секундага өтсөк, 15 секундада өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта бир аз непоняток, бирок биздин кийинки догонубуз бул жер болуп калат экен. Так, бизге дагы 15 секунд керек болуп атат туугандар, 10 секунд убактыбыз калды. 10, 9, 8, 7, 5. Ушундай акыркы секундалар калганда убакыт өтпөй калгандай болот да туугандар. Убакыт өтпөй калгандай болот. Так, 9000 сом болду биздин балансыбыз. Туугандар, ушул менен ушул видео ролигибизди аяктайлы туугандар. Так, биздин баштапкы депозитибиз 6000 сом болчу. Азыр биздин балансыбыз 9000 сом болду. Ушул балансты буюрса биз 100 миңге жеткиргенге аракет